Assalamu alaikum. Sizlerdi Tatto Bırakça kanalında көрүп турганына өтө кубанычтамын. Sizlerге өзүм заказга жасап жүргөн сифрат торттун рецептин сунуштаймын. Бул рецепт менен сиздер заказ алууңузга же жакындарыңызды натуралдуу торттор менен кубантууңузга болот. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк жана комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн рецепттер менен бөлүшөмүн. Bular bizge kereklelүүчү azıqlar. Түбү калың идишибизге бал жана сливочный маслобузду кошуп аралаштырабыз. Биздин идишибиз отто туруусу шарт. Сахарыбыздын жарымын кошуп, жарымын алып турабыз. Бул массаны сахар эригенге чейин кармап турабыз. Андан кийин сода жана уксуздун аралашмасын кошуп аралаштырабыз. Соданы кошкон кезде биздин масса аппак көккө айланып баштайт. Жакшылап аралаштырып отуруңуздар. Андан кийин алып койгон сахарыбыздын жарымына жумурткабызды кошуп жакшылап вилка менен аралаштырып, андан кийин гана кошобуз. Бул биздин жумурткабыз бышып калбоосу үчүн. Эми үстүнө ун кошобуз. Ун кошоордун алдында отту өчүрүп алыңыздар. Жана унду 2-3 бөлүккө бөлүп, өзүнүн консистенциясына жараша кошуп отуруңуздар. Унду көп кошууга да болбойт. Эгер көп кошсок, биздин коржигибиз катуу болуп калат. Видеого жакшылап маани берип отуруңуздар. Мына ушундай абалга келгенде биздин масса даяр болот. Андан кийин пакетке салып, толуктай муздаганга чейин кармап отурабыз. Андан кийин холодильникке 2 саатка коюп турабыз. Бизге мына ушундай трафарет керек болот. Эгер жок болсо, А4 форматындагы кагазга өзүбүз каалаган цифраны жазып, кесип алсак болот. Холодильниктен чыккан камырыбызды бөлүп алып, жайып отурабыз. Биздин камыр пергаментке же октобузга эч жабышпайт. Кыркып алынган камырды кайрадан иштетүүбүзгө болот. Камырыбызды жайып болгондон кийин вилка менен ушинтип сайып чыгабыз. Биздин коржиктерибиз мына ушундай жуп-жумшак болуп бышып чыгат. Эми ичинде кремин даярдайбыз. Творожный сырдын үстүнө сахарный пудраны кошуп, бирдей массага айланганга чейин миксерлейбиз. Андан кийин үстүнө салкын сливкибизди кошуп, коюу массага айланганга чейин муну дагы миксерлейбиз.
мына ушундай коюу крем пайда болот. Насадка колдонсоңуздар болот, жок болсо колдонбой эле койсоңуздар дагы болот. Торттун кандай жасалуусу видеодо көрсөтүлгөн. Торттун бетини өзүңүздөр каалагандай кылып кооздоп алсаңыздар болот. Торттун креми сіңүү үчүн холодильникке 5-6 саатка коюп турабыз. Баарыңыздарга аш болсун, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер жасаган болсоңуз, комментарийге жаза кетиңиздер. Бул мен үчүн өтө маанилүү.